Аксы Шайлы округу, Атажут, Кыргызстан, Нурлан Шакиев. Акылбек Үсөнбекович, мен сизге мындай бир каалоо беретинде айтып койсом да, бул кыргыз мамлекети, кыргыз тили бул эң маанилүү биз үчүн. Мына силер келдиңер, сүйлөгөнүңөр жарым орусча, жарымы кыргызча, жарым орусча, эч ким түшүнбөйт. Бул эмне деген, бул тилди кордогулагычы. Мына слайдыңардын бардыгы орус тилинде, өзүңөр кыргызча сүйлөйсүңөр. Бирок эмне үчүн мамлекеттик тил өнүкпөйт? Себеп дегенде ушундай мамиле мамлекеттик тилге. Кыргыз тилинде ушундай мамиле. Ошон үчүн биздин тил өнүкпөй атат. Улуу көчмөндөр мурасы деп аты кыргызча айтылат, слайд орусча, өзүнүн сүйлөгөнү жарымы кыргызча, жарым орусча. Мындай болобу болбойбу мындай бир тартип, бир улуттукка күйбөйсүңөрбү мындай? Мына коңшу өлкөлөргө барсаңар, ушундай бет ачардын бардыгы ошол тилде. Биз качанга чейин ушинтип жүрөбүз? Уят эмеспи? Акылбек Үсөнбекович, сиз нукура кыргызча сүйлөгөн, нукура кыргыздын болгондо да тоолуу нарындын улусуз. Эгер сиз бүгүн министрлер кабинетин башкарып турганда кыргыз тилинде ушундай мамиле болсо, мындан кийин башка бирөөдөн мен жакшылык күтпөйм. Тилди сыйлагыла. Кыргыз тилинде болсун бардык мындай бет ачарлар ушу жерге келгенде. Качанга чейин ушундай болот? Өкмөт мүчөлөрү келет дагы, кечирип коесуңар, менин баяндамам расмий тилде эле уруксат бересиңби, бербейсиңби сүйлөй берет. Болбойт да мындай. Ошон үчүн кулаңарга күмүш сырга, мындан кийин парламентке кыргыз тилинде болсун бардыгы. Мамлекеттик тилди өнүктүрүп өстүрөлү десек, бардыгыбыз бекенчил болот.